Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google Classroom'da колдонуучуларды кантип кошуу боюнча болмокчу. Ал үчүн Google Classroom'га киребиз. Google Classroom'га киргенден кийин бул жерде пользователи деген бар. Пользователи дегенди басабыз. Пользователи дегенди басканыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерде преподаватели деген жерге мугалимдерди кошсок болот. Ушул предметке тийиштүү мугалимдерди кошуп койсок болот. Ал үчүн бул жерде пригласить преподавателей деген белги бар. Ушуну басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерге ошол мугалимдин электронный почтасын жазып, пригласить дегенди басып койсок, ал мугалимдин поштасына приглашение барат. Мугалим ошол приглашенияны басып, бул жака курска кошула алат. Ал эми окуучуларды бул курска кошуу үчүн бул жерде учащийся деген бар. Ушул учащийся деген тушунда пригласить учащихся деген бар. Ушул белгини бассак, бул жерден пригласить учащихся деген бет ачылат. Ушул жерге окуучулардын электрондук поштасын жазабыз. Мисалы, бул жерге мынтип жазсак, поштасын жазсак, поштасын жазып туруп, бул жактан поштасы чыгат, аккаунту. Ушуну тандайбыз. Тандап туруп, бул жерден пригласить дегенди басып коебуз. Бассак, приглашение кетти. Мына приглашение отправлено деп кетти. Окуучу ушул приглашение аркылуу бул курска кошула алат.